өз милитеримди ак ниет жана бирлик аткарууга жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартам. Батукаев болеет очень давно. Это действительно запущенный больной человек. Батукаев болеет очень давно. Это действительно запущенный больной человек. Шамиле Эсежанович, Батукаев жөнүндө сатып алды деп когда доложить еттиңизби? Премьер-министр знал об этом? Я ему не докладывал об этом. Ага. Эта информация была у меня. Она не заслуживала того, чтобы я ему передавал это. 2013 жылы Нарынга бир гана паспорт берилиптир. Азиз Батукаевга. Токон Болотбекович, сизге ушул самолеттин учканда маалымат келдиби? Маалымат болгон. Тияктан паспорт кетеринде берилип атат, келип аэропорттон келип учуп кетип атат. Чартерный рейс мурда кайсы дагы качан болду эле чартерный рейс? Мындан мурда болду эле болгон жок беле? Грозный последнее время мына акыркы учурда биринчи жолу. Кантип ким сопровождать это же все-таки непростой же уголовник какой-то. Батукаева сопровождали сотрудники спецназа ГСИ. Ушун үчүн мени күнөөлөсөң айткыла. Жолдон бир балакет болуп, бейкүнөө кишилер өлүп кетпесин деген сезим менен ошондой неме менен мусулдар менен мен ушуну жасаттым. Берде Ырсалиевдин күнөөсү болду десе айткыла. Сен ошону төрөмөс кылдырсың. Жолдо келип атышып кетсе, бейкүнөөлөр кишилер өлсө өлүп калса болмок. Бирок да ошону төрөмөс кылдырсың деп анда айткыла ошону. Күч органдары каякты карап атат. Бир күндө учуп кетип атат. А бу жерде дагы бир күч орган жетекчиси айтат, өлтүрүп алсак ит эле болобуз. Кимдин алдында ит болобуз? Кимге силер ошо обязательство алгансыңар, өлтүрбөйлү ушуну тирик сактап жеткизип берели Чечняга деп. Жооптардын бардыгы бизде эле, бардыгы мыйзам чегинде болгон деген баягы жалпы сөздөр менен акталып атабыз да. Анан ушуларды карап отуруп оңолбой окшойбуз деген ой кетет экен да. Бандиттик бийликке көздөй багыт алдыңар. Мен силерге айтарым, эртеңки күн дагы келет. Бардыгыңардын жоопкерчилигиңер каралат ушул жерде. Бардыгыңар защит этип атасыңар. Бул күн өтөт, алды келечекте бардыгыңарды жоопкерчилик күтүп турат. Кыргыз бийлиги бүткүл дүйнө жүзүнө шерменде болуп отурат. Соттун чечими чыккан күндөн тартып 10 күндүн ичинде күчүнө кириш керегине карабастан Азиз Батукаев дал ошол күнү Кыргызстандын чек арасынан чыгып кеткени бардыгыбызга бүгүн маалым болуп отурат да. Бийлик өкүлдөрү анын чыгып кетишин, анын ден соолугунун оор экенине байланыштырып атат. Бул эч качан анын чыгып кетишине негиз боло албайт болчу. Эгерде мына гумандуулукка барды, ооруп атат десең, депутаттар ооруп атат, эл суранып атат, чыгарып койгула деп, аны чыгарбайт. Канча адамдар туберкулез болуп, түрмөдө наркы дүйнөгө кетип атат. Бүгүн да туберкулез оор акыбалда ооругандар көп да. Кыргызстан түрмөсүндө. Бир 10 миңден ашык адам отурса. Анда давайт алардын баарын да чыгарып коелу. Кыргыз Республикасынын депутаты Тынычбек Ахматбаевди өлтүргөн, парламенттин 2 кызматкерин өлтүргөн, ошол учурдагы ГУИндин начальнигин өлтүргөн, өзүнүн камерасында Чечнянын желегин илип алып дардаңдап отурган бир чечендин өмүрүн бардык ошол кыргыз балдардын ден соолугунан артык койгондугу бул мындай өтө чоң шылдың болду да. Батукаев боюнча комиссиянын жыйынтык справкасын окудук. Ошонун ичинде укук коргоо органдарын башкарган Атаханов эң күнөөлүү ошол иштен кетиш керек деп турат. Мындан кийин генералдык прокурор эч закон бузуу жок деп какшап аткан бул киши жумуштан кетсин деп атат. Эгерде башкы прокурордо калмаса, ал дароо чындыкты айтып берет. Эмне үчүн мыйзамга көзүн жумуп туруп, мыйзамдуу деп парламентте коомчулуктун алдында сайрап тургандыгын, эмне үчүн Батукаевдин адвокаты болгондугун, эмне үчүн шерменде болгонуна карабай Батукаевди чыгарып бергендигин айтып берет. Мен ал массалык маалымат каражаттарына жазганга чейин деле уккам бул маселе жөнүндө. 1 миллиондон 1,5 миллион долларга чейин Кыргыз бийлигине Батукаевдин эркиндиги үчүн взятка сунуш болуп атат деп маалымат жүргөн. Азыр массалык маалымат каражаттарына чыкты. Бул биринчи маселе. Бул 1 миллиондон 1,5 миллион долларга чейин кимдин чөнтөгүнө кетти? Экинчи маселе. Мен так билем. Мындай маселе жогорку деңгээлдеги бийлик өкүлдөрү катышпаса эч убакта чечилбейт.
Ошондуктан бул жерде эки маселе тең турат. Кыргызстандын жогорку деңгээлдеги, мен айтам буга, бийлик өкүлдөрү катышкан буга. Экинчиси, бул жерде сөзсүз түрдө взятка кеткен. Ошондуктан бул маселени биз жакшылап териштиришибиз керек. Бұл заранее спланированная акция. Заранее спланированная акция. Бұл жақта мыйзам тебеленген жоқ. Бұл жақта Кыргыздын ар намыс, ар абийири тебеленип атат.